Ассаламу алейкум, достор. Барыңыздарға кутман күн. Бүгін 12 апрель. Балким көп кишинин кабары бар чыгар. Орусиянын бийлиги жаңы нормаларды киргизип атышат. Россиянын бүт региондорунда эртең 13 апрелден баштап автоунааларды, айдоочуларды катуу текшерүү башталган турат. Ошон үчүн мекендештерге алдын ала айтарыбыз, сак болуңуздар. Эмнелер боюнча текшерүүлөр жүрөт? Бул маалымат авто айдоочуларга, таксисттерге. Эгер сиздин кайсы бир деңгээлде автоунааңызда штраф болуп, ал азырынча төлөнбөй турган болсо, сөзсүз түрдө сизде бүгүн мүмкүнчүлүк бар, төлөп салганыңыз туура болот. Анткени тийиштүү органдар тарабынан судебный пристав менен ГИБДДнын сотрудниктери биргеликте эртеңден баштап чоң рейдти жүргүзгөнү турат. Бул кандай болот? Кандай форматта жүргүзүлөт? Сиз айда бараткан учуруңузда алар сизди токтотпой туруп, машинаңыздын мамлекеттик номери аркылуу атайын аппарат менен текшерүүгө алып, сиздин канчалык суммада карызыңыз бар, тагыраак айтканда штраф бар же жок экендигин заматта аныктап, тийиштүү органдарга информацияны жеткирет. Эгер сизде штраф боло турган болсо, сиз бараткан жериңизден жакынкы патрулдар сизди токтотуп, анткени сиз боюнча информация жеткен. Сиздин өзүңүзгө маалыматты так беришет. Качан штраф алгансыз, учурда канча суммага айланды, ар кимдин штрафы ар кандай, кээ бир кишилерде мүмкүнчүлүк болот, кээде мүмкүнчүлүк болбой, азырынча убакыт бар төлөп салам деп отуруп, ошо боюнча унуп да калып, көбүрөөк өлчөмдөгү штрафтар менен жүргөн жердештерибиз жок эмес. Ошолорго айтарыбыз, бүгүнкү күнү сиздерде толук мүмкүнчүлүк бар. Көйгөй жок жүрөм десеңиздер, бардык сумманы төлөп салсаңыздар туура болот. Себеби эртеңден баштап сизди сөзсүз түрдө токтотот, төлөбөгөнгө аргаңыз жок. Сизди токтотор замат сизге сунуш киргизилет. Ошол замат деле болгон штрафты моменталдуу төлөп салсаңыз, сиз андан ары жолуңузду улай бересиз. Эгер сизде ошол учурда мүмкүнчүлүк жок болуп калса, эртең же бүрсү күн төлөйм деген жоопту бере турган болсоңуз, сиздин автоунааңыз автоматтык түрдө тийиштүү органдын кишилери аркылуу штраф стоянкага жеткирилет. А сиздин жумушуңузду судебный пристав карайт. Ал жактан сиз өзүңүз чуркап барып, алардын тийиштүү шарттарына ылайык толук түрдө штрафыңызды төлөп, андан соң алардын чыгарган буйругу менен гана штраф стоянкадан барып автоунааңызды ала аласыз. Бул деген бир аз кыйыныраак маселеге айланып кетет, ары чурка, бери чурка болуп. Ошондуктан сизди токтотор замат ошол учурда моменталдуу төлөп салсаңыз, бул сизге жеңил болот. Ал эми мүмкүн болушунча ал нерсеге да жеткирбей, бүгүн 12 апрель сизде толук бир сутка убакыт бар. Мүмкүн болсо төлөп салыңыз. Мына ушундай жаңылыктарды мекендештер менен бөлүшөйүн дедик. Сак болуңуздар. Жалпы мекендештерге жолуңуздар шыдыр болсун деп айтмакчыбыз. Ассаламу алейкум.